батальона почетного караула 150. Улуу ата мекендик согуштун 75 жылдыгына карата Орусиянын куралдуу күчтөрү тарабынан ишке ашырылып жаткан дорога памяти долбоору уланууда. Бул ири аскердик тарыхый эстелик болуп саналат. Мемориалдык комплекске улуу ата мекендик согуштун баатырларынын тагдыры камтылып, алардын ысымдары түбөлүккө унутулбайт. Дорога памяти патриоттук паркында согушта курман болгон, дайынсыз жоголгон, жаратылган баатырлардын ысымдары жазылып, сүрөттөрү коюлат. Орусия дорога памяти долбооруна кыргызстандык жарандарды да чакырат. Эгер сиздин чоң атаңыз же жакын адамыңыз согушта салгылашкан болсо, катыша аласыз. Ал үчүн улуу ата мекендик согуштун катышуучусунун аты жөнү жана сүрөтү керек. Сүрөтү Жалал Абад шаарында славян диаспорасына, этностор аралык мамилени чындоо агенттигине же шаардык мэриянын социалдык бөлүмүнө тапшырсаңыздар болот. Добрый день, уважаемые друзья. К 75-й годовщине Великой Отечественной войны Министерство обороны Российской Федерации открывает проект «Дорога памяти». От дороги памяти будут размещены фотографии всех воинов Великой Отечественной войны для увековечения, чтобы наши соотечественники и потомки помнили о них всегда. Есте калыш үчүн атайын долбоорду чыгарып, бардыгы кайрылып жатат. Ошондуктан мен айтар элем, ушул эгерде ошондой Кыргызстандын жарандарынан дагы согушка катышып, бирок аттары аталбай калгандар болсо, ошо үй бүлөлөрү, балдары, тууган уруктары ошолорду мына биздин Жалал Абад облустук ассамблеянын бөлүмүнө, болбосо мына славяндар диаспорасы коомдук уюму бар, ассоциациясы, ушуга алып келип берсе, биз ошол аларды ошол портал аркылуу, сайт аркылуу биз дагы ошо Россия Федерациясынын ошол уюштуруучуларына жөнөтөт элек да.